Же болбосо жаңы турмушка аттанам деп даярданып жаткан айымдарга эч убакта мен кайненесиз жашаймын, мен чогуу жашабайм деген программаны мээбизге киргизбешибиз керек дагы. Ооба, мен кайнене менен жашаймын, эгерде эми Аллах Таалам ошол нерсеге алып келе турган болсо. Эң сонун, эң түшүнгөн, менин жашоому мага жардам бере турган кайнене менен жашаймын деп айтышы керек деп ойлоймун да. Эмне дегенде биз мисалы ал үчүн биз томолой жетимге турмушка чыгышыбыз керек да, же болбосо ушул интернатта чоңойгон бир адамды тандашыбыз керек да. А бирок ошол интернаттагы адам деп айталы, биздин талабыбызга туура келеби мисалы? Үй жайлуу деп айталы, мисалы, туура тарбияланган деп айталы. Ошол эле жүрүм туруму түз деген, жакшы мамиле кылган, мисалы, ата энесин сыйлай билген адамды биз жолуктурабызбы? Эң мындай олуттуу көйгөй ушул жерден да. Биз мисалы азыр биз өзүбүз коюп аткан талапты койгондон кийин ошол талапка ылайыктуу болгон суроолорду өзүбүзгө бере албай атып. Ооба, мындай деп айталы. Биз каалайбыз бир нерсени, бирок кылган ишибиз башка болот. Башкача. Биздин каалообуз менен кылган кыймыл аракетибиз эки түрдүү болгон учурда эч убакта биз каалагандай натыйжага жетпейбиз. Ошондуктан эң биринчиден ушул ниетибизди тууралап, ооба, мен кайнене менен чогуу тургум келет, бирок кайненем мага жардамчы болсун, мени колдоочу, коргоочу болсун дей турган болсо, бул абдан сонун мындай максат.